Мынакей карагылача. Мессага. Мындайды 30 жылдан бери көрелек болчубуз. Мынакей карагылача. Бул эмне болгон техника? Азыр эмне болот? Огонь! Президент өзү көз салууда. Асмандагы вертолеттор жана беспилотник. Буга чейинки президенттердин мындай кылганын көргөн эмесмин. Ошондуктан бул видеого лайктан басып, аягына чейин көрүп туруңуздар азыр эмне болоорун. Мына так ошол кызыктарды көрүүдөн мурун Хажооздун сөзүнө көңүл буралы. Аскердик машыгуунун урматтуу катышуучулары, ардактуу меймандар. Дүйнө жүзүндө конфликттик потенциал курчуп, эл аралык терроризмдин, экстремизмдин коркунучу күчөөдө жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулук активдешүүдө. Жакынкы чыгышта, Афганистанда жана дүйнө жүзүнүн башка аймактарында куралдуу чыр-чатактар басаңдабай жатат. Улам барган сайын радикализмдин идеялары жайылып, анын тамыры барган сайын көбүрөөк өлкөлөрдө тароодо. Кыргыз Республикасында жүзөгө ашырылып жаткан прогрессивдүү кадамдарга, мамлекеттик бийлик системасын реформалоого жана коррупцияга каршы күрөшкө карабастан, ар кандай деструктивдүү күчтөр өлкөбүздүн улуттук кызыкчылыктарына зыян келтирип, кырдаалды курчутуу аракеттерин улантууда. Мындай шартта мамлекеттүүлүктү бекемдөө, коопсуздукка коркунуч туудурган көрүнүштөргө жана коркунучтарга жооп кайтаруу, өлкөбүздүн аймагында жана чек араларда конфликттик потенциалдарды төмөндөтүү боюнча кадамдарды ишке ашыруу маанилүү. Ушул кадамдардын мисалы катары бир башчыга баш ийүү принцибин сактоо аркылуу куралдуу күчтөрүндө вертикалдуу башкарууну орнотууга мүмкүнчүлүк түзүү үчүн Коргоо министрлигин кайрадан калууна келтиргенибизди айтсак болот. Ошондой эле мындай кадамдарыбыз аскердик башкаруу системасын, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн курамын жана структурасын оптималдаштыруу, аскер кызматчыларды жана мамлекеттик түзүмдөрдүн кызматкерлерин социалдык жактан коргоо деңгээлин жогорулатууга багытталган иш-чаралар менен толукталды. Мамлекеттин жетекчилиги өнөктөш мамлекеттер менен биргелешип аракеттенип, атамекендик коргоону өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Жакынкы мезгилде Коргоо министрлигинин курамында атайын операцияларга жооптуу күчтөр түзүлөт. Бул өз кезегинде эл аралык терроризмге каршы натыйжалуу аракеттенүүгө мүмкүндүк берет. Ушул жылдын 1 апрелинен баштап өз мөөнөтүндөгү аскер кызматчылары үчүн азык-түлүк паёгунун көлөмү көбөйтүлүп, анын калориялуулугу жана ар түрдүүлүгү жогорулады. Куралдуу күчтөрдүн кызыкчылыгындагы капиталдык курулуш улантылууда. Ош шаарында ушул жылы 200дөн ашык аскер кызматчысы турак жай менен камсыз болот. Жакынкы айларда аскер кызматчыларынын акчалай камсыздалышын азыркы талаптарга ылайык келтирүү үчүн алардын өлчөмүнө индексация жүргүзүү маселелери каралат. Мамлекет тарабынан республиканын түштүк батыш облустарын социалдык экономикалык жактан туруктуу өнүктүрүүнү камсыздоого коңшулаш өлкөлөр, өнөктөш мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен биргеликте сууну пайдалануу, энергетика, миграция процесстери, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо, жамааттык коопсуздукту камсыздоо сыяктуу маанилүү регионалдык көйгөйлөргө карата бирдиктүү мамилени аныктоого олуттуу көңүл бурулуп жатат. Ушул күндөрү терроризм менен экстремизм дүйнө жүзүнө коркунуч келтирип турганда, өз үйүн, мекенин коргоодон артык ардактуу жана ыйык милдет жок экендигин Кыргыз Республикасынын аскер кызматчылары, укук коргоо органдарынын жана атайын кызматтарынын, башка мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери далилдешти. Аны ийгиликтүү өткөрүлгөн коопсуздук 2021 жана калыптандыруу түштүк 2021 машыгуулары көрсөттү. Машыгуулардын максаттары ишке ашты деп белгилеп кетким келет. Бардык катышуучулар аскердик жана өзгөчө абал режиминин шартында окуу күжүрмөн тапшырмаларын так аткарып, анын жүрүшүндө жогорку кесипкөйлүктү көрсөтүштү. Республиканын коопсуздугуна каршы келген ар түрдүү коркунучтарга биргелешип аракет кылууга даярдыгын жана жөндөмүн көрсөтүштү. Мындан кийин катышуучулардын катарын кеңейтип,
республиканын бардык административдик аймактык түзүлүштөрүн ырааттуу камтуу менен мындай машыгууларды системалуу түрдө өткөрүп туруу керек. Жалпы элибиздин кызыкчылыгы үчүн куралдуу күчтөрүбүздү чыңдоого багытталган жолубузду улантабыз деп, куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы катары сиздерди бекем ишендирип кетмекчимин. Кыргызстан ачык айрым жана меймандос мамлекет болуп келген жана болуп кала берет. Биздин негизги милдетибиз аны сактап, келечек муундарга өткөрүп берүү. Өткөрүлгөн машыгуулардын Кыргыз Республикасынын гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия регионунун коопсуздугун бекемдөө ишине кошулган салым экендигинде шек жок. Инсандын, коомдун жана мамлекеттин кызыкчылыктары ишенимдүү корголуп, өткөрүлүп жаткан реформалар оң натыйжаларды берип жатат деп канааттандуу менен белгилеп кетсем болот. Албетте, мамлекетибизде жүрүп жаткан реформаларды, кошуна өлкөлөр менен мамлекеттик чек араларды тактоо маселелеринде болуп жаткан позитивдүү жетишкендиктерди терс көрүнүшкө бурмалагысы келген ички жана сырткы күчтөр да жок эмес. Бирок биз андай чагымчылдарга көңүл бурбастан ишибизди алдыга жылдыра беребиз. Жыйынтыгы жакшы болот, убакыт көрсөтөт. Мисалы, коңшу Өзбекстан мамлекети менен чек ара маселелерибизди тактоо иштери аяктап жатат. Ал эми коңшу Тажикстан мамлекети менен дагы Кудай буйрса жакынкы мезгилдерде дипломатиялык сүйлөшүүлөр жолу менен эки тараптын бирдей кызыкчылыктарын эске алуу менен ынтымакта чечишип алабыз деп терең ишенем. Ата мекенибиздин тынчтыгы жана гүлдөбөнүгүсү үчүн татаал, бирок ардактуу милдетти аркалаган ер жүрөктөр силерге ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бар болуңуздар. Мынакей катуу ылдамдыкта танкка жүрүп келатканына карабастан таш менен талкалай койгон кыргыз армиясы танктын үстүнө чыга калып баштарын жачып салууга дагы кудуреттүүбү. Ооба, кыргыздарга көп деле курал жарактын кереги жоктой. Анткени кыргыз жигиттери өздөрү танкадай. Бул фантастикалык кино эмес, бул кыргыз армиясы. Мынакей жооштон жоон чыгат дегендей, кыргыз армиясы эч убакта мактанбайт жана башкаларга дагы жамандыкты каалабайт дагы тийишпейт. Ак окус бирөө тийишчү болсо, өз жанын аябастан тикесинен тик турган эр азаматка. Ооба, азыр бекеринен сиздин денеңиз чымырап толкунданып аткан жериңиз жок. Бул демек кыргыз армиясы жана кыргыз мамлекети күндөн күнгө күн санап өнүгүп өсүүдө экендигинин белгиси. Мынакей, келгиле Шумдук инфо каналындагы мына бул видеого лайктан басып, дагы да көрөлү. Азыр сиздин денеңиз тооктукундай болуп чымырап кеттиби? Ал дагы эч нерсе эмес, азыр дагы да чымырайт. Даярдыктардын жүрүп аткандыгын карагылачы. Мурда мындай болгон эмес, ал эми азырчы. Албетте азыр бардык тараптан жекеле кыргыз армиясы гана эмес, жекеле кыргыз мамлекети гана эмес, бардык тараптан өнүгүп өсүүлөр күн санап байкалууда. Себебидегиде кыргыз мамлекетине жана кыргыз армиясына жана дагы башка тармактарга мурдагылар мынчалык көңүл бөлгөн эмес. Себеби дегенде алар өзүнүн чөнтөгүн гана жана өзүнүн керт башын гана ойлоп жүрүшкөн эле. Мына ошентип мамлекетибизди сазга батырышкан. Кыргызстан аскерлери Коопсуздук 2021 жана Калыптандыруу түштүк 2021 деген аталыштагы аскердик машыгууларга даярдык жүрүп жатат. Ооба, бул Кыргызстан аскерлери. Карагылачы, бул Кыргыздын аскерлери. Келгиле ошондуктан лайктан басып, аягына чейин көрөлү. Мынакей карагылачы, даярдыктарын кандай жүрүп аткандыгын. Кыргыз аскерлери ушунчалык деңгээлде өнүгө баштайт деп ким ойлоп туруп, мындай болуп кетерин эч ким күткөн эмес. Мынакей өзүңөр көрүп тургандай так ушундай даярдыктар жүрүүдө. Кудум эле фантастикалык боевик кинодогудай. Чат тарапка чачыраган аскерлер дагы профессионалдык деңгээлде машыгып атышат. Мынакей танкалар. Бронированный танк.
Президент Садыр Жапаров иш сапар менен Баткен жана Ош облустарына барат. Садыр Жапаров 3-4 апрелде иш сапар менен Баткен жана Ош облустарына барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынан маалыматтык саясат бөлүмү билдирди. Баткен облусунда мамлекет башчы коопсуздук 2021 жана түштүктү калыптоо 2021 аскердик машыгууларын жыйынтыктоочу этабына байкоо салат. Мындан сырткары энергетика жана өнөр жай объектилерин көрүп чыгат. Иш сапардын экинчи күнүндө президент Садыр Жапаров Ош облусунун Алай районуна барат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров билеттердин кымбаттоосу боюнча билдирүү жасады. Аба каттамдарын санын көбөйтүүгө, авиабилеттердин баасын төмөндөтүүгө жана темир жол каттамын жандандырууга аракет кылып жатабыз. Бул тууралуу Садыр Жапаров өзүнүн Instagram баракчасына жазып чыкты. Достор, Россияга учкан үзгүлтүксүз аба каттамдарын саны жана авиабилеттердин баасы боюнча түзүлгөн кырдаалды жеке көзөмөлүмө алгам. Албетте, маселе татаал, бардыгы бизден гана көз каранды эмес. Бирок биз бул кырдаалдан чыгуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшап келе жатабыз. Россияга иштеп келүүгө жол таба албай жаткан жарандарыбыз үчүн бул канчалык маанилүү экенин билип турам. Мекендештерибиз чет өлкөлөргө жумуш издеп кетпеш үчүн биз колдон келгендин бардыгын жасап жатабыз. Ипотека боюнча иш пландар даярдалып жатат. Турак жайы жок, жарандарыбызды турак жай менен толук камсыз кылабыз деген аруу тилектерибиз бар. Биз сөзсүз түрдө буга жетебиз. Аба каттамдарын санын көбөйтүүгө, авиабилеттердин баасын төмөндөтүүгө жана темир жол каттамын жандандырууга аракет кылып жатабыз. Бирок бул маселе Казакстан менен Россиядан көз каранды. Казакстандын өкмөтү транзитти жандандырууга бүгүн макулдугун берди. Эми Россия тараптан жообун күтөбүз. Кыргызстандан Россияга аба каттамдарын көбөйтөлүү десе, кыргыз бийлиги каршы болуп жатат деген чагымчылдардын сөзүнө ишенбегиле. Тескерисинче, көптөн бери Россия тараптан чартердик рейстерди көбөйтөлүү деп суранып келе жатабыз. Маселе бизде эмес, албетте бардык проблема коронавируска дагы байланыштуу болуп жатат деп жазган Булак Назар Ньюс KG. УКМКнын төрагасына тийишкен Тажикстандын экс-министри Хамрухан Зарифе Ташиевге кайра жооп кайтарды. Бул ирет ал кайрылуусун дипломатиялык жактан салмактап, сылык жана сыпа жооп бергенге аракет кылган. Ал өз сөзүндө Камчыбек Ташиевге Тажикстандын бир бөлүгү болгон Ворух элин Тажикстандан бөлүп карабоону сунуштаган. Мен улуу кыргыз эли алардын байыркы тарыхы жана бай маданияты жөнүндө эч качан жаман сөз айткан эмесмин. Биздин элдер кошуна катары гана эмес, туугандык байланыштарга дагы ээ. Биз бардыгыбыз кыргыз элинин баатырдык эпосу, анын башкы каарманы Манас жана анын жубайы Каникейди жакшы билебиз. Менин бордош Кыргызстан элинин тарыхы, маданиятына болгон сый-урматым жогору. Бул өлкөдө мени көптөгөн кадырлуу досторум бар. Мен ар дайым бордош кыргыз элине бейбилдикте өсүп өнүгүүнү, тынчтыкта жашоону, оор күндөрдө өз ара жардамдашууну жана бири-биринин кубанычын ар дайым бөлүшүүнү каалайм деп кайрылуу калтырган Хамрухан Зарифе. Булак Назар Ньюс KG. Ташиев уулунун шаардык кеңешке талапкер болгонун кубаттады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уулу Таймураз Ташиевдин жергиликтүү шайлоого катышып жатканын кубаттады. Ал 30-мартта өзгөндө эл менен жолуккандан кийин Азаттык радиосунун кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып, балама ийгилик каалайм. Эгер ал Жалал Абад шаарына депутат болуп, эл журтка кызмат кылса, мен кубанар элем деп айтты. 27 жаштагы Таймураз Ташиев Жалал Абад шаардык кеңешине Ата журт Кыргызстан партиясынан катышып жатат жана тизмеде 29-орунда турат. Таймураз Ташиев Томас жана Ко жоопкерчилиги чектелген коомдун жетекчисинин орун басары. Ал Ачык булактарда ошондой эле жоопкерчилиги чектелген Мока Групп коомунун негиздөөчүсү, Дениса Кыргызстан коомдук бирикмесинин жетекчиси, Академия футбола имени Каныбек Аташиева коомдук фондунун негиздөөчүсү экени көрсөтүлгөн. Ата журт Кыргызстан партиясы шайлоого алгач ирет катышып жатат. Ал өлкө боюнча эң көп 21 шаарда талапкерлерин көрсөткөн жалгыз партия. 31-мартта Оштогу 9 партиянын 5-өө шайлоо өнөктүгүндө бул партия административдик ресурс колдонуп добуштарды сатып алып жатканын айтып, президентке кайрылышкан. Ата журт Кыргызстан дооматтарды четке каккан. Алардын билдирүүсүн партиянын өкүлү далилсиз деп сыпаттады. Камчыбек Ташиев бул партияга тандык экени тууралуу маалыматтарды төгүндөгөн. Булак Назар Ньюс KG. Алмазбек Атамбаевдин камактагы мөөнөтү узартылды. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин баш коргоо чарасын узартты. Бул тууралуу маалыматты 1-май райондук соту Назар Ньюс маалымат агенттигине тастыктады. Маалыматка ылайык, ал 7-июнга чейин номер 47-түзөтүү абагында болот. Белгилей кетсек, буга чейин адвокаттар мурдагы президенттин бөгөт чарасын үй камагына алмаштырууну өтүнүп, шаардык сотко кайрылышкан. Алар Алмазбек Атамбаев 1 жылдан ашуун убакыттан бери тергөө абагында отурганын айтып, саламаттыгына байланыштуу аны бошотуу же үй камагына чыгаруу керек деп эсептешет. Ошондой эле мыйзам боюнча шектүү тергөө абагында 1 жыл гана кармалууга тийиш деген жүйө келтирип жатышат. Февралда Крим төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз абактан чыгышы боюнча ишти караган 1-май райондук соту Атамбаевдин камактагы мөөнөтүн 7 апрелге чейин узарткан. Бул иште Атамбаев менен катар мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева, гематолог Абдухалим Раимжанов жана Жаамкан ошол кездеги жетекчисинин кеңешчиси Калыбек Качканалиев айыпталууда. Жогорку сот былтыр 30 ноябрда Батукаевдин ишин кайра караш үчүн 1
Ичмай райондук сотуна жөнөткөн. Ага чейин июнда райондук соттун чечими менен Атамбаев Батукаевдин иши боюнча күнөөлүү деп табылган. Өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 15 жыл 2 айга кесилген. Атамбаев жана анын тарапташтары адвокаттар ага карата козголгон иштерди саясий куугунтук катары баалап келатышат. Кыргызстанда баңгизат сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, ошондой эле адам өлүмүнө алып келген башаламандык уюштуруу үчүн айыпталып 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Кримтөбөл Азиз Батукаев 2013-жылы айыпкы силдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, Орусияга учуп кеткен. Кримтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019-жылдын январында кайра иликтенип, сотко ошол жылы октябрда өткөрүлгөн. Мындан тышкары мурда президентке карата кой таш окуялары жана башка коррупциялык иштерге байланыштуу козголгон кылмыш иштеринин баарын бириктирилип, учурда райондук сотто каралууда. Атамбаев былтыр декабрда саламаттыгына байланыштуу номер 47 колонияга которулган. Ага чейин Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.